Россиянын Новосибирск шаарындагы базарда кыргыз жарандары катышкан мушташ болду. Окуянын тасмасын Вести каналы көрсөткөн. Тасмада беткап кийген адамдар базарда иштегендер тарапка тапанчадан ок чыгарып жатканын көрүүгө болот. Новосибирск облусунун милициясы Хилокс базарынын аймагында массалык мушташ болуп, атышуунун кесепетинен бир адам жабыркаганы тууралуу маалымат таратты. Мекеменин билдиришинче, мушташ эки топтун адамдарынын ортосунда чыккан. Ал эми тапанчадан окту урушту токтотуу үчүн келген аймактык тескөөчү чыгарган. Чырдын себеби катары ар кандай божомолдор айтылууда. Окуянын күбөлөрү мушташ соода орундугу үчүн төлөнбөгөн ижара акысынын айынан дешсе, айрымдары башка себептерди айтышууда. Ошондой эле окуянын жабырлануучулары тууралуу да ар кандай кептер тарап жатат. Жергиликтүү тургундар атышуудан 4 адам каза болду дешти. Башка күбөлөр 7 адам жаракат алганын айтышты. Видеодон белгисиз адамдардын куралчан жүргөнүн, унаалардын өрттөнгөнүн көрүүгө болот деп айтылат маалыматта. Учурда окуянын чоо жайы такталып, иликтөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Апрель KG сайты. Бишкекте өтө турган футбол кечесине Раим Матраимов да барды. Бишкекте футбол федерациясы тарабынан уюштурулган футбол кечеси өттү. Иш-чарада Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын беттешине даярдана турган футболчуларга сый көрсөтүлдү. Бул 2022 жылы өтө турган дүйнө чемпионаты менен 2023 жылы боло турган Азия кубогунун тандоо турунун алкагындагы тайпалык этаптын экинчи оюну болмокчу. Биринчи беттеш тажикстандыктар менен өтүп, тилекке каршы кыргыз футболчулары утулуп калган. Кеченин конокторунун катарында федерациянын жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин, өкмөттүн, президенттик аппараттын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана журналисттер болду. Социалдык тармакта меймандардын арасында эл ичинде катуу талкууга алынган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимовдун жүргөнү да айтылууда. Буга чейин Матраимов чет өлкөдө деген кептер жүргөн. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарынын Борбордук базарынан өрт чыкты. Кочкор Ата шаарынын вице-мэри Жайнак Немат уулу билдиргендей, учурда Борбордук базардан чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Өрт саат кече 19:45 чамасында чыккан. Учурда өрттү курчоого алып, толугу менен өчүрдүк. Өрт базардын батыш тарабындагы контейнерлерден чыккандыгы айтылып жатат. Адистер өрт электр чубалгыларынан чыкканын божомолдошууда. Өрттү өчүрүүгө жалпысынан 3 техника тартылды. Эми өрттүн себептери жана келтирилген чыгым эсептелет, деди вице-мэр. Турмуш KG сайты. Бишкек шаарынын Чүй проспектисинде 3 маршрутка катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 7 октябрда эртең мененки саат 6:30 чамасында болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер Аламедин 1 көчөсү тарапка жүрүп баратканда Фрунзе гипермаркеттин алдында башка спринтер бурулуп жатып, биринчи спринтер менен кагышкан. Ошол эле убакта токтоп турган дагы бир маршрутканы сүзгөн. Кырсыктан 2 айдоочу жабыркаган. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, унаалар айып куруого токтотулган. Маалымат булагы Калыс медиа сайты. Социалдык тармакта Юлия аттуу колдонуучу кече 7 октябрда медициналык борборго барып, ташпоорлукка күбө болгонун айтат. Анын айтымында шал оорусу менен жабыркаган кызынын баш мээсин тарттыруу үчүн Картекс медициналык борборуна барган. Кезек көп жана кайрылуулардын дагы саны арбын болгондуктан орундуктардын бири дагы бош болгон эмес. Баласын көтөрүп турган Юлия МРТнын каттоосунун жанында бир отургучтун турганын көрүп, ага кызын отургузат. Юлия белгилегендей, баласы шал оорусу менен ооругандыктан ал баса албайт. Керектүү кагаздарды толтурганча кызынын жанына имараттын ичиндеги кароолчу келип, бутуңду тартып түшкүн деп урушкан. Эни байкап калып, кызым оорукчан, ал сиздин айткандарды түшүнбөйт жана баса албайт дагы дейт. Кароолчу отургуч аныкы экенин айтып, бошотуп берүүсүн талап кылган. Кезек күтүп тургандар кароолчуга баланын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген экенин көрүп туруп, бул кылган кылыгыңыз туура эмес дешкен. Эне баласын колуна алып, отургучту бошотуп берген. Кароолчу телефонунан ар кандай тамаша тасмаларды көрүп, каткырып отургучта отурду, дейт Юлия. Элдик медиа сайты. Гүлжигит Сатыбеков: жарандык никедеги аялым бар, дейт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбековдун жарандык никедеги жубайы бар. Бул тууралуу ал өзү Марал шоу программасына маек берип жатып маалымдады. Үй бүлөм тууралуу айтсам, жарандык никеде жашообуз болуп келе жатат. Буйруса быйыл элден бата алып, жакшы бир той кылабыз деген үмүт бар, дейт ырчы. Мындан тышкары алдыңкы планы тууралуу да кеп салды. Анын айтымында жакын арада Кыргызстан жана Орусия өлкөлөрүнө концерт коет.
Концерттин аталышы Ош Бишкек Москва деп аталат. Буйруса Ош шаарынан баштайлы деп жатабыз. Андан соң Бишкек шаарына келип, акырында Москва шаарына барабыз да жыйынтыктоочу кече өткөрөбүз. Бул концерттин өзгөчөлүгү чыгармачылыгымды сыйлаган эң жакын, мыкты көрөрмандарыма билеттер чакыруу иретинде акысыз тартууланат, деди Сатыбеков. Марал ФМ KG сайты.